Элдик медиа баарына сөз беребиз. Он жаштагы Бегайымдын күндөрү ушул оорукананын бөлмөлөрүндө өтүп жатат. Ал бул жерден тажаган, эртерээк айыгып экинчи келбесем дейт. Бегайым келечекке азыртадан максат коюп, адамдарды айыктырган дарыгер болсом деп кыялданат. Менин атым Бегайым. Мен 10 жаштамын. Мен чоңойгондо врач болгум келет. Мен экинчи гимназияда окуйм. 2 айдан бери школго бара электим. Эжемди сагындым. Досторумду. Бегайымдын оору менен күрөшүп келе жатканына 10 жыл болду. Апасы Айжан Сабыралиеванын айтымында, учурда дарты күчөп, 2 бөйрөгү тең жараксыз сакып алга туш келген. Азыр могу колунда кармап турган немеси бул могу жерде аппарат коюлган гемодиализге. Ошо колдун ичине салат экен, операция болунуп, ушу аппарат иштеп кетиш үчүн могу колду башын мынтип иштеп туруш керек экен да, могу колдун башынчы. Бул аппарат ошон сайын кан айланып иштеп турат экен. Анан муну ошон үчүн колуна муну сатып берип, муну карматып колду иштетип туруп атат да. Анан эми бул азыр гемодиализ алгыча ошо аппетити жок болуп, кичине эметип кеткен. Анан азыр эми буюрса гемодиализ алгандан бери 10 күн катары менен гемодиализ алдык. Ошо 10 күн алгандан бери кичине оңолуп, кызым буюрса азыр эми анан 2 айдан бери эми гемодиализди эле келатабыз да. Күнү алыстан черезден кылган. Эми азыр ошентип гемодиализ алган күнү жакшы тамак ичип калат. Гемодиализ албаган күнү кээде баш айланып, кускусу келип ушинтип калат да. Ал эми Кыргызстанда көрсөтпөгөн жерлери калган эмес. Эми бар үмүт Турцияга барып Бегайымды дарылатып келүү. Мындан сырткары Айжан айым кызы үчүн донорлукка бир бөйрөгүн берүүгө даяр экендигин да жашырган жок. Ошо эми азыр ушу кызымдын бул бөйрөгүн алмаштыруу үчүн донор керек болуп жатат да. Бул донор керек донорго мен өзүм бөйрөгүмдү берем деп жатам. Өзүм бөйрөгүмдү бергенге мен баардыгына даяр болуп, өзүм бөйрөгүмдү кызыма берем. Анан бул ошол $30,000 алып, мен өзүм донор болгондон кийинки бер жагындагы эле дары дармегибизге операция болгондугуна ошонун баардыгына эле $30,000 кетет экен. Если донорду аяктан сатып ала турган болсок, андан да көп акча керек экен. Анан өзүм бөйрөгүмдү берип, кызымды айыктырып алсам, мага ошо чоң эме болот. Тез аранын ичинде Бегайым операцияга муктаж, андыктан кайдыгер карабаган жарандардан Бегайымдын жакындары каражат жагынан жардам сурап кайрылат. Жолдошунун тапкан ташыгандардын бардыгы кызынын күнүмдүк дары-дармектеринен артпагандыктан элден жардам сурап кайрылуудан башка аргалары калбаган. Кайрымдуу жарандарынан ушу Бегайым кызынын ден соолугу үчүн бизге жардам кылып, кайрымдуу адамдардан жардам сурап кетем. Кыргыз элим бар болуп, ушу кыргыз эли менен кызымдын ден соолугу жакшы болуп кетиш үчүн кайрымдуу жарандардан жардам сурайм. Элдик медиа баарына сөз беребиз.